Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз ветеринардык көзөмөлдүү уюштуруу темасынын алкагында сөз кылабыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын Айыл чарбасына караштуу ветеринардык кызматынын Баткен райондук ветеринардык башкармалыгынын башчысы Таштанов Эркин Мусаевич. Саламатсызбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүз түз эфирде жүрүп жатат. Эгерде сиздер дагы бүгүнкү биздин темабызга байланышкан суроолоруңуздар болсо, 0555 48 47 48 WhatsApp номерибизге суроолоруңуздарды WhatsApp аркылуу узатсаңыздар, албетте биз сиздерге жооп алып берүү мүмкүнчүлүгүн түзөбүз. Биз болсо маегибизди баштайбыз. Ушул эң алгачкы суроо эле ветеринария жаатындагы мамлекеттик саясат учурда кандай болууда? Жакшы. Эми өзүңүздөр билесиздер, биздин Кыргыз Республикасынын ветеринария жөнүндө мыйзамы бар. Ошол мыйзамдарда көрсөтүлгөн беренелер негизинде иштер бүгүнкү күндө бекилген иш пландары негизинде иштер жүрүп атат. Андан сырткары 2013-14 жылдары биздин республикабыз бажы биримдигине мүчө болуп кирген. Ошол бажы биримдигинин талаптары бар, техникалык регламенттери бар. Ошолордун алкагында бир топ алгылыктуу иштер жүргөн, бүгүнкү күндө жүрүп атат. Ошонун бири мына акыркы 3-4 жылдан бери айыл чарба малдарын идентификациялоо боюнча маселе жүрүп атат. Андан сырткары ошол айыл чарба малдарынын тышкы, ички миграциялары жөнүндө район шаарлардын аймагындагы мал базарлардагы ошолордун кыймылы, эт союлуучу жайларда союлуп, базарларда чыгып сатылып аткан элдердин азык-түлүктөрдүн көзөмөлдөрү ушул ветеринария жаатында иштер жүрүп жатат. Чоң рахмат. Анан ушул ветеринардык, санитардык, коопсуздук жагында кандай жумуштар жүрүп жатат? Бул өтө маанилүү суроо бердиңер. Себеп дегенде, мына ветеринардык кызматтын эң бирден бир милдеттеринин бири ушул Кыргыз Республикасынын, анын ичинде биздин райондун, областын аймагына эпизоотиялык абалды туруктуу кармоо болуп эсептелет. Бул эпизоотиялык абал эми жугуштуу оорулардын алдын ала жүргүзүлгөн эмдөө, профилактикалык түшүндүрүү иштери. Экинчи чоң бир маселе бар. Бул сиз айткандай, бул азык-түлүк коопсуздугу деген чоң маселе бар. Мына ушул жаатында сиздер менен макулдашып, мына күз айында мектептер ачылып атат, детсадтар ачылып атат. Анан ошол менен бирге ушул базарларда, дүкөндөрдө, коомдук тамактануучу жайларда сатылган мал жандыктарынан алынган азык-түлүктөрдү көзөмөлдөө максатында ошо түз эфирге келип, районубуздун, облустубуздун элдерине маалымат берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деген ой максат менен чыгып отурабыз. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул учурдан пайдаланып түшүнбөгөн сурооңуздар болсо берсеңиздер болот, жооп бергенге даярбыз. Негизи эле буга чейин ушундай санитардык коопсуздукту сактоо боюнча сиздер кандай иштерди жүргүзүп келгенсиздер жана натыйжасы кандай болууда? Мунун натыйжасын бир эле мисал менен айтайын. Бул Кыргызстанда бруцеллез деген малдан адамга жуга турган жугуштуу оору бар. Ошол бир кездерде Кыргызстан боюнча 5000 деген адамдар бир жылда ушул оору менен ооруп жабыркап келгенде, анан ушунун үстүндө ветеринардык кызмат майда кой жандыктарды, кой эчкилерди ушул ыланга каршы эмдөө менен ушул оорунун кесепетин кескин түрдө кыскартты деп мен ишеничтүү айта алам да. Себеп дегенде ошонун эле катарында биздин областтагы, райондагы тийиштүү деңгээлде иштерди алып барганын натыйжасында мына бүгүнкү күндөрү бир аз иш солгундап кетип, көрсөткүчүбүз бирин экин көбөйүп калды. Андан мурда ошол жылына 150ге жакын кишилер ушул оору менен ооруган болсо, баягы эмдөө иштери жүргөнүнүн натыйжасында бир жылда бир деп, кээ бир жылдары катталбаган учурлар болду да. Бул деген ушул майда жандыктарды бруцеллез оорусуна каршы эмдөөнүн натыйжасында. Бул иш мына бүгүнкү күнгө чейин жүрүп атат майда жандыктардын арасында. Андан сырткары мына биздин уйларды дагы ошол ооруга каршы эмдөөлөр жүрүп атат. Ошон менен бирге мына биздин шаарыбыздын аймагында
3 мал союлуучу жай уюшулган. Бирөөсүн билесиздер, мына Тураташ промзонада заманбапка ылайыктап шайкештирилген мал союлуучу жай курулган. Ошол жерден малдар союлуп, бет врачтын көзөмөлү менен ошонун коштомо документинин негизинде базарларга келип, базардагы ушул биздин ветеринардык, санитардык экспертиза лабораторияларынын врачтарынын адистеринин көзөмөлү уруксаты менен сатылып жатат. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалында актуалдуу маек көрсөтүүсүнү түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз ветеринардык көзөмөлдү уюштуруу темасынын алкагында сөз кылып жатабыз. Эгерде сиздерде дагы дал ушул темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, биздин экран астында жазылып турган WhatsApp номерибизге суроолоруңуздарды узатсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номерибиз 0555 48 47 48. Дал ушул номерлерге суроолоруңуздарды узатыңыздар. Биз болсо сиздердин ушул суроолоруңуздарга жооп алып берүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берип жатабыз. Биз болсо маегибизди улантабыз. Анан ушул базардагы ушул эттердин коопсуздугу деп кеттиңиз. Сиздер учурда базарларда сатылып жаткан ушул эттерди коопсуздугу боюнча күнүнө баягы иш-чараларды жүргүзөсүздөрбү, текшерүүлөрдү же жумасына жүргүзөсүздөрбү? Анан сатып алган эл ошол сатуучулардан эмнени талап кылса болот? Ошолорго токтоло кетсеңиз. Эми бул көзөмөл бүгүн же кечээ башталган жок. Бул ушул ветеринардык кызмат түптөлгөндөн бери эле бул базарларда ушул эт азыктары, сүт азыктарыны көзөмөлдөө менен эле бирге ушул дүкөндөрдө, анан баягы коомдук тамактануучу жайлардагы мал жандыктарынан алынган азык-түлүктөр деп айтабыз да, ошолор эттер же болбосо сүт, каймак, жумуртка, балык, колбаса деген маселелер ошолор такай ветеринардык көзөмөлдө турат. Бул деген бир күндүк же бир жумалык иш эмес, бул күнүмдүк жумуш. Ишемби, жекшемби күндөрүндө аткарыла турган жумуш. Анан бул биринчи, экинчи маселе биздин ветеринардык кызмат мына санариптештирүү деп айтылып келатат. Буга биздин кызмат бир топ эртерээк өткөн. Биздин кызмат санариптештирүүгө, биздин кызмат ушул программалар кирген атайын биздин жумуштар боюнча. Ошонун бири мына идентификация жүрүп атат. Ошол идентификациянын абдан керектүү, пайдалуу жактары көп. Жана союлган, сатылган малдар ошол базада катталбаса, аларга документ берилбейт. Мисалы үчүн бир жаран мал алып келсе, ошол ээси каттатыш керек. Бул паспорт сыяктуу да. Эгер кокус малы өлүп калса, аны дагы келип айтып, ошол базадан чыгарып туруш керек. Союлса, союлду деп айтып чыгарып туруш керек. Ошондой жерлерде мал ээлеринин дагы бир топ жоопкерчилиги жогору. Анан ушул жогоруда айтып кеттиңиз, биздин сатып алуучулар эгерде жогорудагы продукциялардан кандайдыр бир коркунучтуу нерселерди байкап калса, сиздерде мындай электронный дарегиңиздер барбы? Сиздерге кантип байланышка чыкса болот? Ошол базарда биздин жанагы айткан лабораториябыз иштейт, адистерибиз бар. Демек ошол жерге эле кайрылышат. Кайрылат. Анан сатып алуучулардын укугу да келип, каерде союлду, бул кандай мал, бүгүн союлду, кечээ союлду деген мындай күнүмдүк турмушта колдонгон суроолор, аны сурап, тактап, булардын сапатына көңүл буруп жооп алса болот. Чоң рахмат. Анан ушул жаныбарлардын жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча биз тынбай эмдөөлөрдү жүргүзүп келебиз деп айтып өттүңүз. Ушул жылына канча жолу жүргүзүлөт негизинен ушундай оорулардан сактоо үчүн? Бул эми оорунун түрүнө жараша болот. Анан эми бизде негизинен кара мал деп коебуз, ирим yüzdүү мал, анан кой эчки кармайбыз да. Ошол жылына оорунун түрүнө жараша эмдөөчтөрү жазында, күзүндө жүргүзүлүп турат. Бул мисалы үчүн ирим yüzdүү малдарга шарп оорусу деп коебуз, яшур оорусуна каршы жүргүзөт. Азыр мына бруцеллез оорусуна каршы эмдөө жүрүп жатат. Андан сырткары эмфизематозный карбункул деп коет, бизде кыргызчасына карасан дейбиз. Ошого каршы иштер жүрөт. Андан сырткары мына туберкулинизация жүрөт. Кой эчкилердин кыргыны деп коебуз, чума, гүл оорусу деп коебуз, оспа оорусуна каршы, ошол эле бруцеллез, кутурма ооруларына каршы ошол өкмөттөн бөлүнүп берилген биопрепараттардын
частный ветеринардык жана расмий вет врачтардын жардамы менен бул иштер план боюнча жүргүзүлүп турат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз ветеринардык көзөмөлдү уюштуруу темасын алкагында сөз кылып жатабыз. Биздин түз байланыш WhatsApp номерибиз 0555 48 47 48 WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Суроолоруңуздар болсо узатыңыздар. Биз сиздерге жооп алып берүү мүмкүнчүлүгүн түзүп жатабыз. Биз болсо маегибизди улантабыз. Жогоруда айтып өткөндөй эле эмдөө иштери жөнүндө сүйлөп кеттик. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушундай үй жандыктарын эмдөөгө мамлекет тарабынан дары дармектерине акча каражаты бөлүнөбү, ушул же болбосо бөлүнбөсө канча акча менен эмделет, ошолорго токтоло кетсеңиз. Негизинен биздин республикабызда ушул айыл чарба малдарына керектүү био каражаттар же болбосо вакциналар жетиштүү өлчөмдө бөлүнүп турат. Ал вакциналар мен учурдан пайдаланып мына элдерибизге кайрылып айтып коюшум керек. Өкмөт бизге аны бекер берет. Анан ошол бекер келген вакциналарды биз айыл жердеги, айыл өкмөттөрдөгү жеке вет врачтардын жардамы менен ишке ашырабыз. Ал биздин вет врачтар өкмөттөн айлык алышпайт, алар өзүн өзү каржылоо системасы менен иштешет. Ошол элге кызмат көрсөтүү, ошонун түшкөн каражатынын эсебинен үй бүлөсүн багат. Ошондуктан бул урматтуу элибиз муну туура түшүнүш керек. Вакцина бекер келди эле, силер эмне үчүн бекер сайбайсыңар деп. Вакцина туура бекер келет, бирок ошол вакцинанын кызматын биздин ошол жерлердеги расмий ветеринардык врачтарыбыз ошол мал ээсинин келишими менен же болсо бекитилген прейскуранттын же ошол айылдык кеңештин депутаттары бекитип берген бааларын чегинде кызмат көрсөтүшөт. Демек, мамлекет тарабынан эмдөөгө акча каражаты бөлүнөт, демек дары дармеги. Ушул ветеринариялык жаатындагы ушул өзгөчө жеке ишкерлик менен алектенген жарандарыбыз дагы бар да, мисалы катарсак мындай жасалма уруктандыруу боюнча ушуга кеңири токтоло кетсеңиз, бүгүнкү күндө ушулар кандай иштеп жатат, негизи эле туура элеби ушул ветеринария тарабына туура эле келеби, ошол боюнча токтоло кетсеңиз. Азыр мына жогоруда айткан биздин ветеринардык жерлердеги расмий ветеринардык же болбосо жеке ветеринарларыбыз булар ушул ишкерлик менен алектенген ветеринарларда болуп эсептелет. Андан сырткары мына биздин шаарыбыздын аймагында 2 жеке ишкерибиз ветеринардык дары дармектерди сатуу менен алектенет. Бир ишкерибиз, бир эмес 2 ишкерибиз ушу жана айтылып өтүлгөн жасалма уруктандыруу боюнча элге кызмат көрсөтүп иштеп келе жатат. Эми бу жерден айтып койчу нерсе, ушул кадр маселеси болуп келген бул күнгө чейин. Азыр деле бир аз чечилди деп айтып койгонубуз менен кадр маселеси өтө курч маселеде турат. Ушул айыл жердеги вет врачтардын билим деңгээли дагы ушу талапка ылайык жогорку билимдүү же болбосо атайын орто билимдүү вет врачтар болууга абзелде. Бүгүнкү күндө мына биздин акырындап мына проект эсеби менен бүтүп келген жаштарыбыз бар. Жөн бүтүп келген жаштарыбыз менен бүгүнкү күндө акырындап ушул биздин ветеринардык кызмат, жеке ветеринария же болбосо лаборатория кызматтары толукталып келе жатат. Андан сырткары мына быйылкы жылы практикага келген врачтардан биз баамдадык. Биздин райондон окуган жаштар көп экен. Буюрса бүтүп келсе дагы мындан жеңил болот, сапат көрсөтүү жагы жакшырат деген чоң үмүтүбүз бар. Андан сырткары мына президентибиздин жарлыгы менен 1 августтан баштап ветеринардык мамлекеттик кызматта иштеген ветеринарлардын айлык проценттери 100%ке чейин көтөрүлүп, мына 1 айлык айын алып өтө кубанычта болуп отушат. Эми муну көргөн жаштар дагы мен ойлойм кызыгып бул тармакка окуйт деген чоң үмүттөрүбүз бар. Мурда канча алчу эле? Азыр канча алып калды ошо? Эми мурда жаңы бүтүп келген адисибиз 7-8 миңден баштап стажы кошулуп отуруп мына 4-5 жыл иштегендер 15-17 миң тегерегинде алып аткан болсо, азыр 30 миңден 40 миңге чейин айлык алып атат да. Демек, жакшы көтөрүлүптүр сиздерде дагы айлык майына. Ооба, чоң стимул болду бул. Ушул жумуштун сапатын жакшыртууга кандайдыр бир таасир берет деп ойлойсузбу? Албетте бериш керек, себеп дегенде ар бир эле жараныбыз эми ошол өзүнүн турмуш шартын, жашоону оңдойн жашайын деген ниет менен иштейт. Анын үстүнө мына жаштарыбызга ушундай стимул болуп, айлыктары көтөрүлгөнү бул өтө чоң маани берип атат.
мына алган балдарыбыздын маанайларынан байкап атабыз. Эми буларга дагы ушуга жараша талаптар болот, суроолор болот. Анан мына азыр биздин ушул президентибиздин жарлыгы менен резерв кадрларга алуу маселеси жүрүп атат. Анан ошонун негизинде тандалып беседалар өтүп, ошондон өткөн тактыктуу адистер гана алынып атат да. Бул өтө чоң стимул болду, жардам болду. Буга адистердин өтө кубанычтуу. Чоң рахмат. Анан ушул ветеринардык жана өзүңүз жогору айтып өткөндөй Баткен областында дары каражаттары, ошондой эле жасалма уруктандыруу боюнча да иштегендер бар дедиңиз. Буларды көзөмөлдөпкөн болобу? Ким көзөмөлдөй алат алардын? Сапаты кандай болууда? Мына биздин ушул кызматта ушундай милдет бар. Биздин атайын бир инспекторубуз ошол экономика министрлиги менен биргеликте ар бир квартал сайын иш пландарды түзүп, бул планга ошол жеке ишкерлер, жанагы эт сатып, мал сатып алектенген ишкерлер, же болбосо жанагындай тоок чарба уюштурган, асыл тукум заводдогулар, жана силер айтып өткөн ошол жасалма уруктандыруу менен алектенген пункттагы адистерди текшерип, Минэконом менен биргелешип, планга киргизилип, ар бир квартал сайын улар менен мынандай түшүндүрүү иштери, текшерүү иштери жүргүзүлүп турат. Ошол менен эле бирге бая жазык кодексинде тийиштүү беренелер каралган. Ошол суроо талаптарга жооп бербеген ишкерлерге ошол мыйзамдын чегинде жаза акчалары каралган. Чоң рахмат, ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Эгер суроолоруңуздар болсо, биздин WhatsApp номерибизге жиберсеңиздер болот. 0555 48 47 48 WhatsApp номерибиз иштеп жатат. Биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздө ветеринардык көзөмөлдү уюштуруу темасынын алкагында сөз кылып жатабыз. Биз болсо маегибизди улантабыз. Анан бүгүнкү күндө ушул ветеринардык мыйзамды бузгандар жоопкерчиликке тартылат деп кеттиңиз да, ошо негизинен кандай жоопкерчилик? Ушул акча салык болобу, кандай болот бул жагы? Жок, бул жерде жанагындай эмдөө иштерин жогоруда белгилеп кетпедикпи? Ошол мал ээлери тийиштүү түрдө, мыйзамдуу түрдө ошону жаап жашырбастан адистер барганда тийиштүү деңгээлдеги иш чаралардан өткөрүш керек да. Өткөрбөй койсо, анан малы ооруп, аны айтпай жашырып койсо, же жанагындай ветеринардык талап, санитардык эрежелерге, талаптарга жооп бербеген иш чаралар жүргүзгөн болсо, ошол беренелерге көрсөтүлгөн, ошол көрсөтүлгөн өлчөмдө айыппулдарын алышат да. Андан сырткары бул жерде белгилеп кетчү чоң бир маселе, бул жерде биздин ушул жарандарыбыз, же болбосо мал ээлери өздөрүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Бул жерде айыл өкмөттөн баштап жергиликтүү мамлекеттик администрация ушуга жакшыраак көңүл бурулуп иштерди алып барыш керек. Бир гана ветеринардык адистин жумушу менен бул көп маселе чечилбейт. Себеби бу жерде финансылык, чарбалык, уюштуруу иштери болот. Ошону тийиштүү мекеме ишканалар өздөрүнүн жоопкерчилигин сезип иш алып барса, иш бир топ жеңил болот, оңой болот и натыйжасы да жакшы болот да. Ошону менен жана мен айтып өткүм келет. Мисалы үчүн бир айылда бир ветврач бар, мисалы үчүн 150-200 кожолук бар деп коелу. Ошонун баарына жетишиш кыйын. Ошондуктан айыл өкмөттөрү, айыл башчылары биргеликте ушул иш чараларды убагында сапаттуу жүргүзсө, натыйжасы албетте жакшы болот. Биз WhatsApp номерибизге келген суроолорду мен тааныштыра кетейин. Ушул Баткен шаарынын Центр көчөлөрүндө эле бир чайканасында тамактарынын эти, бузулган эттерди кошот. Кимге кайрылсак болот деп узатыптыр. Эми бу жерде албетте аны сигнал бериш керек. Бу жерде биз менен кошо биздин медик коллегаларыбыз иштейт. Анан ушул мындай түшүнүк бар да, казанга чейинки чийки продукцияларды ветеринардык кызмат текшерет. Азыр ушул мал жандыктарынан өндүрүлгөн азык-түлүктөр, ушул эттер, сүт, каймактар, анан казандан бышып даяр нерселерди бул өздөрүнүн эрежеси менен медик кызматтары көзөмөлгө алыш керек да. Анан булар менен биз өтө тыгыз байланышта иштешебиз. Ай сайын биз взаимоинформация алышып турабыз.
мисалы үчүн мына канча ит кабылды, канча киши бруцеллез менен ооруду, канчасы туберкулез менен, канча киши эхинококкоз менен ооруду деп бири-бирибиз менен алака алып туруп көзөмөл жүргүзүп турабыз. Албетте мындай болгон учурда тез аранын ичинде кайрылыш керек. Анан ошол жерден барып көрүп, текшерип, тийиштүү чара көрүлүш керек. Кийинки суроо менен тааныштыра кетейин. Ушул Баткен шаарында эт саткан жерлерде санитардык тазалыгы жокко эсе ушул боюнча дагы иш алып барасыздарбы деп суроо узатыптыр. Сөзсүз, бул дагы эле ушул ветеринардык бир гана ветеринар эмес, санитардык көзөмөлдөө менен биргеликте иш алып барыш керек. Алар өздөрүнүн функцияларын өздөрүнө тийиштүү милдеттерди аткарып, ветеринария өзүнүн милдеттерин аткарып, ошол эле кезде ошол эт сатып аткан же ошол эт сатуучу жайды арендага берген кишилердин жоопкерчилиги да бар да. Жерде базар башкармалыгы чоң жардам бериш керек. Анан ушул ар бир инсандын ишкер болобу, жаран кара жөнөкөй жаран болобу, ошол мыйзамды сыйлап, жоопкерчилик сезиш керек. Тазалык болуш керек албетте. Бул илгертен айтылып келген сөз бар, мисалы мал аман, эл аман деп. Ушул малга жакшы көңүл буруп, тийиштүү чөп жарыны, жем чөбүн, дары дармегин берсе, албетте мал жакшы сапаттуу өсөт, эти, сүтү жакшы болот. Буну бекеринен биздин ушул окумуштууларыбыз айткан эмес. Врач адамды дарыласа, ветеринардык врач адам затын дарылайт деп. Бул мааниси өтө чоң. Себеп дегенде малдан адамга жуга турган иллеттер арбын, ошолорду болтуруу максатында ар бир кызмат өзүнүн тийиштүү деңгээлде жумушун алып барыш керек да. Чоң рахмат. Кийинки суроо ушул бизде көбүнчө ушул уйдун сүттөрүнө суу аралаштырып сатат. Муну ким көзөмөлдөйт деп узатыптыр? Буну ошол жана жогоруда айткан биздин лабораториябыз бар базарда. Ошол сатылып аткан эттерди, сатылып аткан каймак, сүт, курут, ушунун баарын ошол лаборатория текшерет. Анан сатып аткан азыркы бүгүнкү күндө сатылып аткан сүттөрдүн баардыгы бул лабораториядан өтүп уруксат менен сатылат. Себеп дегенде ошо жана жогоруда айтылган бруцеллез оорусуна текшерилет. Анан таза деп лаборатория корутунду бергенден кийин биздин ушул лаборатория уруксат берип базарда сатыкка жүргүзөт. Анан жанагындай фальсификациялар болсо, албетте аны текшерип, тийиштүү чараны көрүш керек. Демек, бүгүнкү күндө эгерде мен сүт саткым келсе, эртеси эле барып сүт сата албайт экенмин да? Сата албайсыз. Себеп дегенде сиздин малыңыз ошол жердеги бөлүнгөн вет врачтын карамагында болуш керек. Ошол сиздин малыңыздын ден соолугу жөнүндө кабардар болуш керек. Анан ошол берген справканын негизинде сиз сата аласыз да. Андан сырткары жана сүт сатам деген жараныбыз албетте сүтүнүн пробасын лабораторияга тапшырып, таза деп берилген корутунду алгандан кийин гана укуктуу да. Демек, сиздер күн сайын ушуларды көзөмөлдөп турасыздар? Албетте, күн сайын көзөмөлдөнөт. Андан сырткары мына өзүңөр билесиңер, мына мөмө жемиштер, дарбыз когондордун бышкан мезгили, ошолордун баягы химикаттарга, нитраттарга каршы өлчөмдөрүн өлчөп көзөмөл жүргүзүлүп турат. Чоң рахмат. Эми ушул биздин көрсөтүүбүздүн соңунда биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, же болбосо өзүңүздүн ушул темага байланыштуу айта албай калган сөздөрүңүз, ойлоруңуз болсо, сиздин айтып алууңузга мүмкүнчүлүк берели. Рахмат. Эми мен бир гана нерсени айткым келип турат. Эми биздин жумушубуз ушу айыл жердеги, шаардагы мал ээлери менен тыгыз байланыштабыз. Ошол мал ээлерине биздин урматтуу калкка кайрылып кетким келип турат. Ошол баккан мал жандыктарга аяр мамиле жасап, тийиштүү дары дармектерин, ошол иш чараларын өз убагында өткөрүп, тойтуна, кармаган жерлерине көңүл буруп иш алып барса, бир топ жеңил болот. Андан сырткары ушул ветеринардык врачтардын айткандарын туура көңүл менен кабыл алыш керек. Себеби бул малдын ден соолугу, элдин ден соолугу, мал азык түлүгү семиз жогору болсо, элдин өзүнүн пайдасы, эттүү малдар жакшы сатылат, сүттүү малдар жакшы сатылат дегендей. Ошондуктан урматтуу элибиз, жарандарыбыз ушундай маселелерге көңүл бурса. Андан сырткары мына ит мышыктар жөнүндө акыркы күндөрү чоң проблемалар болуп атат. Эгер ит бакса, тийиштүү эрежеси менен багыш керек. Ага паспортун алып, жылда тийиштүү жанагындай ветеринардык, санитардык чараларды көрүп, иш чаралардан өткөрүп туруш керек.
жолбун иттерди ушул жергиликтүү бийлик, өзүн өзү башкаруу бийликтери атайын бригада менен муну жыл сайын иш алып барып туруш керек да. Андай болбосо жолбун ит мышыктардын көбөйүп кетиши коркунучу бар. Андан сырткары жапайы дикий фаунадагы чөбөрү, карышкыр түлкүлөр менен катнашта болуп, алардан кокус, кутурма жуктуруп алса айыл аралап проблема ушундай түйшүктөр түшө бериши мүмкүн да. Ошондуктан ушул маселелерге өз убагында чара көрүлүп турса жакшы болот деген ойду айтмакчымын. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек көрсөтүүсүнү түз эфирде көрдүңүздөр. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө биз ветеринардык көзөмөлдү уюштуруу темасын алкагында сөз кылдык. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын айыл чарбасына караштуу ветеринардык кызматынын Баткен райондук ветеринардык башкармалынын башчысы Таштанов Эркин Мусаевич бүгүн бизде конокто болду. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздүн убактыңызды бөлүп биздин эфирге келип маек куруп бергендигиңиз үчүн ишиңизде ийгиликтер болсун. Ардактуу кыргыз эли илгертеден эле мал жандыктарына жакын калкпыз. Эгерде ушул мал жандыктарыбызды ар дайым ветеринардын көзөмөлүнөн өткөрүп турсак, анда биз дени сак муундарды тарбиялап өстүрөт экенбиз. Баарыбыздын колубузда экен бул. Ошондуктан бүгүнкү көрсөтүүбүздү дал ушундай уран менен жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман туруңуздар.